Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 вирусунан 4 адам каза болуп, илдеттин 278 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифингде билдирди. 2020-жылдын 11 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 оорусунун 278 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 57-ни түзүп, Бишкек шаарында 12 учур катталды, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 10, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 2, Талас облусунда учурлар катталган жок, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 12 жана Ош облусунда 4 учур катталды. Ошол эле учурда бүгүнкү күнгө карата 535 бейтап сакайса 8 медициналык кызматкерден тажилдети табылды. Ушуну менен өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 40 455 учурга жетти. Анын 32 764 сакайды, 1 478 каза болду. Премьер-министр Кубатбек Боронов 11 августтагы брифингде эпидемиянын экинчи толкунуна карата даярдык тууралуу айтып берди. Коронавирус жуктурган бейтаптарды дарылоо үчүн күзгө карата 12 оорукана даярдалат. Дүйнө жүзүндө айтылып келе жаткан коронавирус оорусунун кийинки толкуннары болуп кетүү коркунучтары боюнча маселелерге даярдык көрүү боюнча биринчиси бул курулуш иштери боюнча. Бул боюнча баарыңыздар жакшы билесиздер, буга чейин башында биз дайындаганда 9 объектинин, анын ичинен 3-өөнү жаңы курулуш, калган 6-оону биз мурунку пайдаланылбай калган имараттарды кайрадан профилин өзгөртүү менен иш-чараларды баштаганбыз. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп бизде бул курулуштун саны да көбөйдү. Бүгүнкү күндө 12 курулуш 12 объектиде курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле өкмөт башчы октябрь айына чейин саламаттык сактоо уюмдарына дары-дармек, дезинфекция каражаттары, антисептиктер жана башкалардын 3 айлык бөксөрбөс сапасын камдоо пландаштырылып жатканын белгиледи. 1 октябрга чейин дары-дармектердин стратегиялык запасын түзүү үчүн материалдык резервтер фондуна республикалык бюджеттен каражаттарды карап бердик. Учурда 15 000 бейтапка ылайыкталган бир нече ошол коронавируска каршы күрөшүүдө иштеле турган позицияда аныкталган позициядан турган дарылардын муктаждыгын камсыздоо боюнча жумушчу топ түзүлүп бүгүнкү күндө иштерин жүргүзүп жатат. Жакынкы күндөрү сатып алуу процедуралары жүргүзүлөт. Биз ойлойбуз ошол сентябрь айынын аягына чейин мөөнөтү боюнча 1 октябрга чейин биз ушул атайын стратегиялык дары-дармектердин запасын түзөбүз, Кудай буйруса. Өкмөт башчы мындан тышкары сезондук гриппке каршы алдын алуу вакциналарды сатып алуу иштеринде республикалык бюджеттен 200 миллион сом бөлүнүп берилгенин кошумчалады. Мектептерде окутуу салттуу, дистанттык жана аралаш түрдө жүргүзүлөт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Жалпы билим берүү уюмдарында окутуу төмөнкү тартиптерде жүргүзүлмөкчү. Салттуу түрдө. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу, балдардын жана мугалимдердин ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирбеген аймактарда, мындайча айтканда жашыл зоналарда, менчигинин түрүнө карабастан, тибинден карабастан, 1-класстан 11-класстарга чейин окутуу салттуу түрдө өткөрүлмөкчү. Окуучулардын саны абдан аз болсо, кандайдыр бир мектепте нөмөт класстар ачылышы мүмкүн. Ал эми эпидемиологиялык абал турукташканга чейин калк жыш жайгашкан аймактарда шарттуу, атаганда кызыл зоналарда 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 класстар дистанттык түрдө билим алат. Ошол эле учурда бала бакчалар жана мектепке даярдоо класстары менчик түрүнө карабай белгиленген алгоритм менен иштей турганы белгилүү болду. Бишкек шаарынын түштүк тарабында жаңы сейил багы пайда болот. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11 августта Бишкек шаарынын түштүк тарабында жаңы сейил багына барганда коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөшүүдө баа жеткис салым кошкон дарыгерлердин жана ыктыярчылардын элесин арнап, ага Адинай Мырзабекованын атын ыйгарууну сунуштады. Өлкө башчысынын маалымат кызматы билдиргендей, Жээнбеков медициналык кызматкерлердин күжүрмөн эмгегин дагы бир ирет белгилеп, дарыгерлерден жардам сурап кайрылбаган адамдар жок экенин кошумчалаган. Алардын иши көзгө көрүнбөйт, бирок
эң баалуу нерсе. Өмүр үчүн күрөштө биз баарыбыз Кудайдан тилеп, дарыгерлерден жардам күтөбүз. Бул оор күндөр аларга кошумча күч келип, адам өмүрү үчүн жоопкерчиликтер артты. Дагы бир жолу биздин дарыгерлерге терең ыраазычылыгымды билдирем деп баса белгилеген Сооронбай Жээнбеков. Президент ар бир мезгилдин өз баатырлары болоорун белгилеп, бүгүнкү күндүн баатырлары дарыгерлер экенин айткан. Эске салсак, 22 жаштагы Адинай Мырзабекова Бишкектеги стационарлардын биринде ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, 2 тараптуу пневмониядан каза болгон. Ош облусундагы Папан айыл өкмөтүнө караштуу Тогуз Булак айылынын 6 тургуну күйдүргү, башкача айтканда Сибир жарасына кабылган деген шек менен ооруканага түштү. Папан айыл өкмөтүнүн башчысы Курманбек Мияшев жергиликтүү басылмаларга билдиргендей, учурда айыл карантинге алынып, мал алып кирип чыгуу токтотулган. Анын айтымында ооруканага түшкөн 6 киши элге таратылган малды союуга катышкандар. Ал эми союлган уйдун этин 288 киши жеген. Ош облустук ветеринардык инспекциясынын маалыматына караганда текшерүүнүн жыйынтыгы чыга элек. Белгилей кетсек, күйдүргү кишиге малдан жугуштуу оору, көбүнчө терини жана ошондой эле ичи карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен ылаңдаган малдын сөөгү өрттөлөт. Бишкек мэриясында кайрадан кадрдык өзгөрүүлөр болду. Тиешелүү буйрукка кала башчысы Азиз Суракматов кол койду деп билдирет мэриянын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, мэриянын борбордук аппараттын эл аралык мамилелер жана ошондой эле протокол бөлүмүнүн башчысы болуп Беккул Жекшенкулов дайындалды. Ал буга чейин жеке сектордо жана эл аралык уюмдарда иштеп келген. Ал эми коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы болуп Болотбек Апилов дайындалды.